Улуттук статистиканын берген маалыматы боюнча 2019 жылдын 1 январына карата 402 миңге жакын жеке ишкер катталган. Ал эми чакан жана орто ишканаларда 2018 жылы иштегендердин саны 91 миң адамды, же болбосо экономика тармагында иштеп жаткандардын жалпы санынын 4% болгон. Пандемия учурунда ишкерлердин иши солгундап, ишканалардын дээрлик көпчүлүк бөлүгү жабылып калган болсо, азыркы тапта ишкерлердин 90% кризиске кептелген. Ишкерлерге өкмөт тарабынан кандай шарттар түзүлүп жата жана алардын учурда абалы кандай? Бүгүнкү көрсөтүүбүздө ишкерлер кечээ, бүгүн эртең деген теманы алкагында талкуу жүргүзөбүз. Саламатсыздарбы? Эфирде учурча көрсөтүүсү, аны алып баруучу мен Нургазы Жаныбеков. Алгач көрсөтүүнүн коноктору менен тааныштыра кетсем, Бакыт Дегенбаев, Ата мекендик өндүрүүчүлөр ассоциациясынын төрагасы, ошондой эле Арслан Кадыров, эл аралык ишкерлер ассоциациясынын кеңешчиси жана Бакыт Мамытканов, Кыргыз эт ассоциациясынын президенти. Студиябызга кош келипсиздер. Бүгүн биз жеке эле ушул пандемиядан кийинки ушу ишкерлердин жүргүзгөн иш аракеттери же болбосо алардын бүгүнкү абалы туурасында кеп сөз кылмакчыбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына жаңы 2021 жылда кирип келди. Бүгүн жаңы жылдагы алгачкы көрсөтүүбүз ишкерлер 2019-2020 жылдарды кантип узатты жана жаңы жылда ишкерлик чөйрөсүндө кандай пландар жана кандай жетишкендиктер бар, ушул жөнүндө кеп кылабыз. Алгачкы суроону Бакыт мырза сизге бергим келип жатат. Ишкерлердин экономикага тийгизген таасири кандай жана алардын бүгүнкү абалы жөнүндө айтып берсеңиз. Негизинен ишкерлердин тийгизген таасири өлкөгө экономика дайыма жакшы болот. Экономиканын пайдубалын түзө тургандар ушу ишкерлер. Орто ишкер болобу, майда ишкер болобу, айтор ишкерлик ушу биздин экономиканын өнүгүшүнө өөлүгө түзө турган ушу биздин катмар деп айтсак болот. Анан кийин өзгөчө ушул жылга деп суроо берилди. Ошону кыскача токтоло кетейин. Мурун көрүнбөгөндөй быйыл өтө өзгөчө оор жыл болду. Жоготуулар болду, экономикабыз өтө мындай кыйрады десек болот. Көп ишкерлерибиз зыян тартты десек болот. Көп ишкерлер, ишканалар жабылып калды десек да болот. Өтө оор жыл болду, кооптуу жылдардан болду. Ишкерлик өтө жүзү жарык болгон жок десек да болот. Бунун биринчи себептерден бири ушул келген өлкөбүзгө, дүйнөгө келген пандемия. Анан пандемиядан улам жана чрезвычайный положение, өзгөчө кырдаал, өзгөчө ситуациялар, анан кийин ушу экспорттун төмөндөшү, ушу жалпы экономиканын төмөндөшү, башка мамлекеттер менен карым катнаш, экономикалык катнаштын азайышы, ушунун баары терс жагынан таасир берди биздин ишкерлерге. Анан биздин ишкерлерге терс таасир берген соң экономикада өтө жакшы абалда эмес деп айтсак болот. Чоң рахмат. Арслан мырза, айтсаңыз, эл аралык ишкерлер ассоциациясынын кеңешчиси катары мынакей ишкерлердин бүгүнкү абалы, сиздин жон териңиз менен ушул нерсени сездиңизби? Бүгүнкү абал жөнүндө эмнелер айта аласыз? 2020 жылы ишкерлер эмнени сезди, эмнеден жоготту, эмнени табышты? Айта алабыз. Мен өзүм туризм тармагында да электен эмес, ишкерлик менен ошондо айта алам. Быйыл 2020 жыл өзгөчө жанакы кызмат көрсөтүү ишкерликке абдан чоң таасир берди да. Мисалы 44% жоготуу деп атабыз. Ошону мисалы биздикин эле айтсак, мурунку пландалган жанакы чет өлкөдөн келчү туристтердин баары келген жок. Ички туризмде эле өнүккөн жок. Ошондуктан биздики жанакы пландаштырылган нерседен болгон 15 күн иштедик да, калган учурда только чыгымыбызды жаап иштеген деле жокпуз да, ачыгын айтканда. Мында эптеп ошо бар нерсени сактап калуу менен күрөшүү эле болуп калды да. Чоң рахмат. Бакыт мырза, айтсаңыз, сиз ушул Кыргыз эт ассоциациясынын президенти катары быйыл эмнени сездиңиз? Жеке ишкерлер эмнени сезди, эмнени жоготту? Эми бул жакта айтып кеткендей жоготуулар эми көп болду. Но ошол эле учурда биз мүмкүнчүлүктөрдү да көрдүк өзүбүздүн. Кандай ситуациядан чыксак болот, эмне иш менен алек кылсак болот. Мисалы көп өндүрүштөр токтоп калган менен бул мындай тамак аш өндүрүү эми токтогон жок. Анан эң керектүү болуп дагы мындай чыгып калды. Биздин
ошо пандемия учурунда деле өндүрүлгөн продукциябыз токтоосуз мисалы башка мамлекеттерге чыгып атты. Россияга, Казакстанга, Өзбекстанга. Бул бизге все-таки мындай эме катары да. Ошол учурдан биз пайда алсак да болот да. Значит, биздин продукциябыз, өндүргөн продукциябыз башка мамлекеттерге аябай керек экен. Биз ошону учитывать этип, кийинки жылдары ошол объемдорду мисалы көбөйтсөк болот экен. Мисалы айта кете турган болсок, малина быйыл кымбат болду. Россияга, Казакстанга сатылды. Малинада витамин С мисалы лимонго караганда бир нече эсе көбүрөөк болот. Анан ооруп сыркоого дагы мындай жардам берүүчү касиеттери бар. Быйыл 250 сомдон болду. Мен эми пользуясь случаем айта кетет элем, бизде малина аябай көп өндүргөнгө мүмкүнчүлүгүбүз бар. Баягы кыйналган жөнүбүздү эле айта бербей, кандай жолдор бар дагы айта жүрсөк, бул жакшы да. Анткени кыйналдык, көрдүк, бардыгы болуп атат. Но колубузду багы мынтип сложа руки отура бергенибиз дагы бул туура эмес. Ушул пандемия учурунда востребованный продуктыларды, значит, өндүргөнгө аракет кылалы. Малина, клубника өстүрөлү. Мына эт кымбаттап кеткен себеби дагы ушул пандемия учурунда биз багы көбүнчө эле үйдө отуруп, мындай тамак аш менен эле алек болуп калдык, башка ишибиз жок болуп. Анан бул оору дагы өзү кичине мындай слабый организмге көбүрөөк жабышат дегенге только эле ушул тамак жеген менен гана алек болдук, оорубайлы, сыркабайлы депчи. Анан кошуна мамлекеттерден дагы бизден азыр эт алуучу, эт сурап келгендер көп болуп атат. Значит, биз ошол этти өндүргөнгө да аракет кылалы. Бизде деген көп пастбищебиз бар. Мүмкүнчүлүгүбүз чоң. 70% эл деген айыл жер кезинде турат. Мал бакканды бардыгыбыз билебиз. Правительство тарабынан кичине мындай биз тарапка кадамдар болсо, ошол эмеге дагы мындай оңоюраак жетишебиз. Бир айта кетчү нерсе, мына азыр этке чектөө киргизип койдук да, эми этке дегенде тирүү малга чектөө киргиздик. Ошол эле учурда база белгилеп кете турган нерсе, Кыргызстанга бир жылдын ичинде 18 000 баш бодо мал кириптир. Ошондон 60 гана бодо, 600 да эмес, 600 да эмес, 60 гана башына НДС төлөнүп тур. Мен ушул мүмкүнчүлүктөн айта кетейин дедим элем. Ошол жогорку кеңешке дагы мына письмо менен кайрылып атабыз. Ошол бизге кирип аткан малдын 258 статья бар экен. Племенной скот дегенге биз НДС төлөбөйт экенбиз. Ал эми Россияда деле, башка мамлекеттерде деле ошол племенной хозяйство кармаш бул өтө кыйынга турат экен да. Мисалы бүгүнкү күндө талаштар болуп атпайбы? Россиядан келип атканда ар кандай мал келип калышы мүмкүн, башка мамлекеттерден. Европадан дагы азыркы күндө сүйлөшүүлөрүбүз бар. Франция, Бельгия, Ирландия менен сүйлөшкөндөр, мен өзүмдүн лично сүйлөшүүлөрүм бар. Племенной скотту кармаш, плем хозяйствону кармаш, буларда ушундай бир мамлекеттен уруксат алыш үчүн 60 евродан 300 долларга чейин расход болушат экен да. Ошон үчүн булар дагы племенной детербей эле товарный кылып жөнөтөт экен. А бизге ошол мал келгенде ал жакшы эле племенной, болгон эле паспорту жок да. Биздин суранычыбыз мындай эле, ошол кирип келип аткан малга НДС десе алып берип кое турган болсо, биздин өкмөттүн жасаган ушул жалпы Кыргызстандын элине жасаган иши бул мындай өтө чоң болот эле да. Чоң жардам. Чоң жардамы ушул болот эле. Биз эл деген өзүбүз бакканды билебиз. Биз кошуна мамлекеттерди да багып коелубуз. Мына пандемия учурунда көрдүк го, эл деген биримдиги менен биздегидей биримдик дүйнө жүзүндө жок экен да. Бул оору деген дүйнө жүзүндө болгону менен биздегидей биримдик эч ким көрсөтө алган жок. Мен ошондой эле ишеничим бар. Биз аз эле убакыттын ичинде ушул өкмөт элге кадам жасаса, ушул ишкерлерге кадам жасаса, биз мындай ситуациядан чыгып кеткенге шартыбыз 100% мен ишеничим бар. Жок рахмат. Эми пандемия учурунда ишкерлер жабыркабай эле мына ошол жабыркады, ошол эле учурда биз өзүбүздө көзүбүз менен көрүп отурдук. Ал учурда ошол өкмөт кол шилтеп эле, кол булгалап мына отуруп калганда, эгерде алар тараптан да бир кандайдыр бир кадамдар болсо, анда өнүгүү жолуна түшмөкпүз деген ойду айтып жатасыз. Да, бат эле түшөбүз. Жок рахмат. Эми Бакыт мырза, айтсаңыз, ишкерлердин эл аралык ассоциациясы бизнестин сырларын ачып жатат деген программаңыздын максаты эмнеде? Ал жерде кандай сырлар ачылып жатат? Ал программаны биздин коллегалар дайындап атат. Арслан жооп берсе. Бул жаратман бизнес диалог деп жакын арада ошо Ыскөл областында болду.
Bunун максаты эмнеде? Бул жерден мисалы жанакы райондордогу ишкерлер өзү менен өзү алек болуп, андан кийин мисалы жаңы технологиялар, ошол эле мисалы малды багуу жаңы ыкмалар, башка ишкерликтин түрлөрү бар. Ошонун баарын мисалы маалымат жетпейт да, ачыгын айтканда. Ошондо эл аралык ишкерлер ассоциациясы тарабынан жакшы ишкерлер тандалып, ошолордун жанакы алдыңкы инновациялык тажрыйбасын бөлүш үчүн мисалы ушу Бакыт Мамытканов мырзаны алып барды. Франшиза менен иштеген Сайкал Асылбекова дегендер бар. Башка мисалы жанакы малды экструдер деп коет, ошентип жанакы башкача комбикорм сыяктуу кылып жасап туруп бат семирткен ыкмалар бар. Андан башка көп технологиялар бар. Ошолорду жер-жеринен тааныштырып, ошо менен анан кийин алака түзүп, бир жаңы нерсени үйрөнүп, ошону менен бул эл аралык ишкерлер ассоциациясы 2015 жылы жана Россиядагы мигрант кыргыздар тарабынан түзүлгөн болчу. Эң негизгиси максат ошо ички жанакы орто жана чакан бизнести өнүктүрүп, экспортко жардам берүү да. Жанакы таможенный союздун санына кирген мамлекеттердин ичинечи. Ошондуктан ошондой ыкмалар менен алдыга жылдыралы деген максат. Мындан мурунда 2016 жылдары биздики буга чейин мындай болгон. Бизнес форум деп коюшат. Бизнес форумда мисалы өлкөнүн деңгээлинде болгондо уже чоң компаниялар, корпорациялар келип уже даяр келишимдерге кол коюп кетип калат. Аякта деле чакан жана орто бизнес сыртта калат. Областта түзүлгөн жанакы бизнес форумдарында деле көбүсүнө катыштык, кандай деле болбой калат экен да. Мен буга ойго Турциядын бизнес форумуна катышып, ошондон көрүп, андан кийин ошол идея келген. Областка эмес, Бишкекке эмес, Ошко эмес, именно райондун деңгээлине барып, ошол жерде эмне ишканалар бар, ошол жердеги ишкерлер менен жакшы алгылыктуу жетишкен тажрыйбалуу ишкерлерди алып барып туруп, тажрыйба алмаштырып, ошол жерден алака түстүрүп, аны иштетсе, анда уже тажрыйба берет экен депчи. Мисалы, жанакы балчы электерди кармаган ишкерлер көп туурабы? Бирок каяка өткөрүш керек, жана антибиотик кошуп коет, аны менен өткөрө албай калат. Ошондо мисалы арчылар ассоциацияларынын жетекчилерин алып барып эметкенде, алар өзүнүн мастер-класс кылып үйрөтүп, кандай бал болсо кымбат баада сатып алышат, кандай экспортко кетет. Мисалы ошол эле балык баккандар ошол боюнча мастер-класс кылып, көп ишкерлер элементарно жанакы бизнес планды туура толтурганды билишпейт да. Мисалы ошол эле кредитке заявка алыш үчүн же болбосо инвестор издеш үчүн ошонун баарын үйрөтүп, туура жолду көрсөтсө, ишкерликке жана чакан жана орто бизнес кыйла батыраак өнүгө баштайт да. Чоң рахмат. Эми мынакей Арсам мырза айтып өттү, Бакыт мырза айтсаңыз, негизи эле бизде бир ошол сырларды ачып бердик деп жатпайсызбы? Ошол ишкерлер өзүнүн ата мекендеги өндүрүүчүлөрдүн мисалы чет элдиктер тарабынан мындай кабыл алуу же болбосо биздин товардын продукциянын өтүмдүүлүгү анча деле мындай жогору болгон эмес да. Учурда ата мекендик өндүрүүчүлөрдүн өндүрүп жаткан продукцияларын мына кошуналар же болбосо жакын кошуналар же чет мамлекеттерде сурамжылоосу кандай? Биздин товарлардын өтүмдүүлүгү кандай болуп атат азыр? Биздин коллега айтып кеткендей, тамак аш өндүрүп жаткан тамак аш өнүмдөрүнүн талабы өтө жогору. Кыргыз балы дүйнөгө бренд болуп тараган. Кайсыл өлкөлөрдө баалашат көбүнчө биз кыргыздын баалын? Европанын бардык өлкөлөрүндө, араб өлкөлөрүнүн бардыгында, Япония, биздин кошуна Кытай, мисалы, ошол эле Казакстан, Россияда деле өзүнүн балы көп, бирок ошону карабай кыргыз балы өтө мындай жогорку деңгээлде турат. Анан кийин биздин кыргыз балынын өзгөчөлүгү бир аз дагы жогору баада сатылат. Кыргыздан бизден чыккан эт өтө мындай талабы мындай күчтүү болгон бир өнүм болуп саналат. Тилекке каршы кээ бирки бир өзүнчө бир причиналар бар. Көп жакшы экспортко чыга албай атат, бирок мен моюмча мындай потенциалы, дарамети өтө жогорку болгон бир биздин өнүм. Көп жылдардан бери биздин текстиль өндүрүшүнүн өнүмдөрү биздин экономика локомотив болуп келатат. Ошол эле жакынкы Казакстан, Россия ар бир дүкөндөрүндө, базарларында, анын үстүнө ушул премиум болгон бутиктеринде, өтө кымбат болгон бутиктерде да биздин
кийимдерди жолуктурса болот. Муну социалдык сеттерде, ар кандай макалаларда чыгып сиз деле көрүп атсаңыз керек. Туризм буга чейин абдан жогорку деңгээлде баалап келген, бирок тилекке каршы пандемия үчүн азыр 90% номерной фонд жабылып турат десем, мен жаңылышпайт болушум керек. Андан кийин быйыл болсо, былтыртан баштап темир өнүмдөрүн биз экспортко чыгарып баштадык. Бул мен эсимде жок да мындай нерсе. Ошондуктан бул жактан да жакшы ийгиликтер бар. Машиностроение, металлургия жактан да кичине кыймылдоо башталды десем болот. Анын үстүнө да биз Россиянын өзүнө, Россияны биз темир деп баалайбыз да, темири көп деп. Россиянын өзүнө Кыргызстандан темир продукция чыгарыш, экспорт болуш мен уккан эмесмин. Бул деле бир чоң жетишкендик. Анан кийин дагы башка агро, бул биздин айыл чарба продукциясы мына өткөндө эле статистика чыкты. Казакстанга да экспорты көбөйүптүр. Негизи сүт, бул анан кийин ушу картошка сыяктуу, анан кийин төө бурчак, өзүңүз билгендей 28-30 мамлекетке экспортубуз бар. Убагында 2010-да бир статистика болчу эле, Ирандын 10% талабын ошо биздин Кыргызстандан чыккан эт жабат. Турциянын ошо 100%, 20% ошо бизден кеткен төө бурчак жабат экен. Менимче бул өтө жакшы көрүнүш. Эми чоң рахмат. Эми мактансак мактана турган жайыбыз деле көп экен. Мынакей бизден чыгып жаткан, өндүрүп жаткан продукцияларды чет өлкөгө же болбосо жакын кошуналарга экспорттоп, андан көбүрөөк киреше ала турган тармагыбыз, мактана турган жайыбыз бар экен. Бирок тилекке каршы ошол эле учурда мынакей ишкерлер иштеп жатат, бирок өкмөт ошол эле учурда кол булгалап эле отурат да. Өкмөт тарабынан кандай жардамдар керек сиздерге? Кыскача. Кыскача өкмөт тарап чын айтса эмне кылыш керек мындай слабо иштеди десек болот. Өкмөттүн жазап жүргөн, ушка чейин жазган бир эле нерсеси бар. Жеңилдетилген пайыз деп коет. Аны да алда ушу ишкердин баарына жетпей коет да. Жеңилдетилген пайыз дагы насыя. Ошол бир эле мен көргөн жеңилдик ошол. Анан кийин менин баам боюнча жакшы өкмөттө жакшы бир стратегический план жок. Каяка барабыз? 20 жылдан кийин, 10 жылдан кийин Кыргызстан эмне болуш керек? Кандай болуш керек? ВВП'биз кандай болуш керек? Ошого карата кандай адистерди даярдашыбыз керек? Университеттерибиз кандай иштеш керек? Мектептер кандай даярдык көрүшүбүз керек? Ошондон баштап бизде бир план жок. Ошол мен план талкуулай турганда киши көрбөй атам. Мисалы, ошондой бир пландан башталат. Экономика ошол пландан башталат. Стратегический план. Ошонун баарын жазып чыксак, 20 жылдан кийин, 10 жылдан кийин каякта болобуз деп чыксак, анан кийин ошого карата биздин баягы ички ресурсубузду, дараметибизди колдонсок болот эле. Чет мамлекеттик экономисттер бир 5-6 жыл мурун санап чыкты эле. 10 триллион болгон запасыбыз бар экен биздин жердин астыбызда. 10 триллион. Бул өтө чоң сумма. Өтө чоң акча, өтө чоң ресурс. Ушуну жакшы пайдаланып кетиш керек да. Мына Горнорудный ушу биздин компанияларды көрүп атабыз да. Ошол эле Кумтор макмалды иштете албай бердик тура банкрот болду. Кумтор деле убагында 30% канадистерге пайда болуп, 70 бизде болсо, азыр наоборот болуп калды тура. Ошонун баарын жакшы иштетиш керек, ошол ресурстарды жакшы иштетиш керек. Өтө бай өлкөбүз. Анан кийин ошол мамлекеттик башкаруу жактан өтө чоң бир аксаган болуп атабыз да. Ошол жакты оңдосок, жакшы реформаларды келсе, ошол январда шайлоо, андан кийин жайында жогорку кеңешке шайлоо деп атабыз. Негизги эң чоң маселе ушул жерде. Ким келет, кандай багыт берет? Ишкерлер болсо эми өзүнүн ишин жасап келет дайыма. Бирок менин баам боюнча азыр бир потолокко тийип турабыз да. Ошол потолокту ишкерлер өздөрү ача албайт. Муну өкмөт колдош керек, жакшы программаларды бериш керек. Баягы жеңилдетилген насыя бул бир эле жакка чейин алып барат. Ал канча пайыздан берет ошол? Эми мисалы айыл чарбага 7-8% менен берип атат. Ипотеканы 6% дедиле, ал деле жетпей азыр эч кимге бербей атат. Мисалы берилген. Бирок экономисттер, адистердин айтымына караганда ошол эле 7% Кыргызстанда эң жогорку көрсөткүч. Бул негизи эле
чоң көлөмдө пайызда берилип жатат деп айтып жататтар да. Бул российский фонд бар, мисалы 4-5%га чейин берип атат. Бул деле баягы муну баягы чоң бутуна турган ишкана эле ала алып атат. Жаңы мына коллегалар өздөрү айтып атат. Стартап болобу, жаңы бутуна туруп келаткан ишкерлер үчүн өтө ыңгайсыз шарттарда да. Ошондуктан ошондой программаларды бериш керек. Мына көп жыл мурун торговый представитель чет мамлекеттерде болсун деди элек. Экспериментальный Россия менен Кытайда болсун деп биз сунуш бергенбиз. Ал дагы эле ишке ашпай атат. Ушундай нерселерди баягы кылсак, современный заманбап бир инструменттерди берсек, анан ошо менен өнүгүү болот да. Чоң рахмат. Арслан мырза, бир сөз менен айтсаңыз, ишкерлер, сиз ишкер катары, ишкерлер экономикага тийгизген таасири зорбу? Мындай деп айтып койсок болот да. Ишкерлер кандай мамлекет болосун, ошонун фундаменти да. Мисалы, салыктар эмнеден түзүлөт? Мамлекеттик бюджет эмнеден түзүлөт? Салыктан түзүлөт да. Салыктын 90%-ин ишкерлер берет. Ишкерлер жок, бир да мамлекет иштей албайт, өз эмесин өнүгө албайт, ишмердүүлүгүн жүргүзө албайт да. Чоң рахмат. Эми бул суроону берип жаткан себеби, мисалы үчүн мынакей, ишкерлер бизде көбүнөсө, көпчүлүк. Ал эми ошол эле учурда өкмөт тарабынан ишкерлерге ушул келгиле, силерге бир мондай бир пландарды түзөлү, бир мондай иш аракеттерди, эмнелерди аткарып жатасыңар, биз тараптан кандай силерге жардам керек деген бир сунуштар түшүп, же болбосо бир чогулуп бир отуруп бир маек курдуңуздарбы? Андай маек көп эле болуп атат, бирок тилекке каршы мындай болуп атпайбы? Максатына жетпейт. Стратегиялар деле 99 жазылган. Бирок бир стратегиясы жазылат дагы, өкмөт алмашкан сайын ал жанагы чаңдап жата берет дагы, кайта жаңысына түзүшөт. Жанагы преемственность деген орусча айткандай жанагы жок да. Биринен экинчиси алып булап кетмей деген жок болуп атат да. Ошол кимиси келсе деле жана жаңыча баштап эле ошону менен биз өнүкпөй жатабыз да. Башка мамлекеттерде эмне үчүн өнүгүү бар? Аякта жанагы бийлик туруктуу, ошондуктан жанагы алдын ала койгон жанагы орточо мөөнөттө, алыскы мөөнөттөгү жана программалар барын ишке ашканга мүмкүнчүлүк бар да. Бизде тилекке каршы андай нерсе жок болуп атат. Анан кийин бизнес менен, ишкерлер менен өкмөттүн өкүлдөрү жолугуп эле жатат, бирок ошонун мисалы сунуштардын баары конкретный программага айланып туруп, ар бир пунктусу сакталып туруп ишке ашырылса, экономиканы жанагы азыркы абалдан чыгарып кетиш бата эле да. Бирок тилекке каршы биздики өкмөт деле жанагы башкаруу органдардын баары саясат менен алек экономиканы караган киши жок болуп калды да. Чоң рахмат. Эми балык башынан сасыйт деген дагы бир жакшы сөз бар эмеспи? Мисалы үчүн бир өлкө башында турган бир адам мыйзамды сактап алса, ошол эле жерде мыйзам бузулган болсо, ошол эле учурда ал бүт эле экономика тармагына жана биздин ишкерлерге дагы көп нерсеге таасирин берип жатат деген сөз айткым келип жатат да. Бакыт мырза, айтсаңыз, мен мисалы бир бизнес ачкым келип жатат. Бирок менде бизнес планым бар, акчам жок. Кимге кайрылышым керек? Банктарга кайрыламбы, кимге кайрылам? Эми бүгүнкү күндө ошол да көйгөй болуп атат да. Мисалы азыр жаштардын арасында мындай жаңы иш баштайлы, жаңыча ойлонгон мындай бала чакабыз көп эле болуп атат. Мына биз айыл жергесин кыдырып келип атабыз, ар кандай жакшы предложениялар болуп атат. Но ушуга мындай кол сунган бир дагы банк жок экен да бүгүнкү күндө. Анан банкта эми барса эле мына эми азыр жаңы башташты. Мындай стартапка жаңы баштап аткан бизнеске банк акча бербейт экен. Банк в основном эле успешный болгон кишилерге, уже иштеп жүргөн, уже залогу бар гана эмелерге, ишкерлерге акча берип атат. Эми аларга акчанын зарылчылыгы деле жок да. Зарылчылыгы деле бар в принципе, но бул жактан бир эмеси мындай, уже успешныйлар гана, успешный бизнесмендерге берип аткан болуп атат да. А мондай стартап менен жаш балдар келгенге бүгүн жок болуп атат да мындай. Атайын бир колдоо программасы дагы жок, Колдоо программалары болсо дагы аз да мындай жетпей калып атат да. Мен ушуга толук кетким кетет. Турцияда аябай жакшы программа бар, Госгэп деп коет. Аякта жанагы мамлекет тараптан жана ассоциациялар тарабынан определенный акча чогултулуп туруп, жана стартаптарга жанагы 70% субсидия кылып берет да. 30% ишкер өзү чыгарыш керек. Бир жылдын ичинде бизнес инкубатор деп коет, жанагы коммуникациянын баары кошулган помещение берет. Анан кийин мисалы 3 жылдан 5 жылга чейин салык менен жана социалдык төлөмдөрдөн бошотот. Анан бутуна тургандан кийин жанагы салыктар төлөй баштайт да. Бизде
ошондой нерсе жок болгондуктан азыр өнүкпөй атабыз да. Учурунда биз 2016-жылы Турцияга бизнес форумга барганда Турциянын жанакы торгово промышленный палатасынын президенти менен сүйлөштүк элек. Ошондо макул болушкан ошол модельди Кыргызстанга Турциянын акчасы менен ишке ашырып берели депчи. Бирок тилекке каршы биздин өкмөттүн дагы биздин жанакы торгово промышленный палатанын өкүлдөрүнүн дагы кызыкчылыгы болгон жок. Ошо менен ал да ишке ашпай калды да. Негизи ошол ишке ашса мен ойлойм 4 жылдын ичинде аябай эле чоң астыга жылып кетмекпиз да. Дагы кошумчалай турган нерсе бар, эми багы совсем эч ким жардам бербей атат дегенден да алыспыз. Например, гарантийный фонд мына быйылкы жылдын ичинде ошол экструдированный кормду жасаган аппараттарды сатып алуу боюнча мен өзүм көргөнүм ошо бир случайды көрдүм да. Ошо ишкердин залогу жетпей калган учурда бул гарантийный фонд залог коюп берип, анан максимально ошо бир 10 миллион 20 миллион сомго чейин кошуп эме залог коюп, анан дагы акча алып бере алат экен да. Бул дагы эми өтө чоң мындай эме да, мүмкүнчүлүк, жардам. Мисалы, мал чарбасында объем болбосо бизнес жакшы жүрбөйт. Анан мисалы 20 миллион сом если даже бир банктан ала турган болсо, калганына залог жок болуп калган учурда ошол гарантийный фондко кайрылып дагы 20 миллион сомго чейин алып экен да. Бул эми акчаны деген азыр эми баардыгыбыз эле түшүнүп калдык. Если бир кылып аткан жумушуңда кээ бир жумуштарга объем керек болот да. Мисалы айыл чарбаны өнүктүрүш үчүн объемный акчалар керек да. Ошого гарантийный фонд бүгүнкү күндө жардам берип атыптыр. Ошолорго чоң рахмат. Сөтүкчү ошо элдердин кайрылуусун мындай кол сунуп аткан азыр бүгүнкү күндө финансовый организация ушул да. Мен азыр мисал үчүн жогоруда суроону кайра кайталагым келип жатат да. Менде жакшы идея бар, жакшы пландарым бар. Бирок чөнтөгүм, капчыгым жука болтпайбы? Мен кимге кайрылышым керек негизи? Ошо өкмөт тарабынан ушул жаш ишкерлерге бир кандайдыр бир колдоо программасы барбы же бир кимге кайрылыш керек жол жобосу? Мисал үчүн азыр бизди көрүп жаткан көп жаштар отурат да. Мисал үчүн аларда азыркы жаштарда идея деген көп. Бизнес пландарды түздүп, бирок барып эле бүт бары каражат маселесине такалат да. Эмне кылыш керек алар? Азыр мен ушу эмеден эле көргөнүм, мына социальный сеттен эле көргөнүм, бир 2-3 жигит. Бирөөсү мына Тимур Файзиев, бул жанагы бизнес өкүл ата деп, ошол бизнес план менен келсе, ошол Тимурга ал карап көрүп, анан ал дагы бирөөлөрдүн акчаларын привлекать этип берет экен. Дагы берки 2 жигит бар эле го, айтып койсоң. Азыр жанакы ЖИА бизнес ассоциациясы тарабынан дагы башка бизнес ассоциациялар тарабынан жанакы БИФ деп өткөрүп атпайбы жыл сайын. Аякта да жана стартаптардын конкурсу болот. Ошондон эң жанакы ийгиликтүү стартаптарга жанакы финансирование бөлүп беришет да. Бирок бул мисалы жылда бир жолу болчу нерсе болбойбу? Ишкерлер болсо жанакы улам жылып туруш керек, күтпөш керек да. Ошондуктан мамлекет тарабынан ошол эле мисалы банктардын мүмкүнчүлүктөрү бар. Ошол эле Кыргызский российский фондко азыр мисалы талап койгондо ошондой направлениясын ача баштады да, стартаптарды каржылоо боюнчачы. Эгерде келечектүү стартап болсо ошону каржыласа болот депчи. Жана мен айтып аткандай Турциянын Гозге программасы сыяктуу мамлекет тараптан ошондой стартаптарды каржылоо боюнча жана борбор ачылыш керек да, фонд ачылыш керек. Ошондон эми бара шара слабый стартаптар бар, күчтүүлөр бар, ошону иргеп жанакы конкурсный комиссиясы болуп, ошондон эң күчтүүлөрдү тандап туруп алып чыгыш керек. Аяка комиссияга мамлекеттин жана чиновниктерин отуруп койсо иш жылбайт. Аяка жана тажрыйбалуу ишкерлерди коюп, алардын көзү жетет да, кайсынысы астыга кетет, кайсынысы алтта калат деп ошондой кылып туруп механизм менен иштетиш керек да, ансыз болбойт. Кичине резюмировать этип кетели. Ошондо мен кыскача толуктап кетейин. Биринчиден ошо банктар эле, банктарга кайрылыш керек. Российский кыргызский фонд деген бар. Ошол жерге ошо коллега айтып кеткендей стартаптардан жаңыдан баштап колдоп келүү программасын иштеп чыгып атышат. Жеке менчик инвестиционный фонддор бар. Ушул ар кандай биздин өзүбүздүн мекемелерде ушундай инвестиционный форумдарды неметип атат, уюштуруп атышат. Ошол жерден да маалымат алып туруш керек. Айтор өзү стартап бир жерден тура бербей, көп эшиктерди каккыла бериш керек. Чет мамлекеттен инвестиция тартып келген биздин да жаш ишкерлер бар. Өзү баарыбыз эле көрүп атабыз. Ошонун баарын ишке ашырыш керек. Bunun için özüne özü investisiya kılıp bilimini jogorulатыш керек. Чет мамлекеттик бир тилдерден үйрөнүш керек. Ошондой эле өзүнө окшош ишкерлер стартап менен пикир алмаштырыш керек, бир диалог куруш керек. Айтор ушундай. Азыр эми мынакей биз кошуна мамлекеттерди көбүнчө мисал катары келтирип келебиз да. Мисалы бизде пайыздык ченемдер жеке банктарда
аябай эле көп мындай көлөмдө берилет да. Буга көз карашыңыздар кандай? Мамлекеттик банктар канча пайыз менен берет ушул нерселерди? Бизде негизи жана мамлекеттик банктан эки эле да, Айыл банк менен РСК банкта. Алардын жанакы азыраак берип аткан пайызы дагы жана мамлекеттин дотациясы менен байланыштуу. Анткени определенный өлчөмүн мамлекет субсидировать этип берип атат да, жана аз пайыз менен 8% менен 10% менен берип атпайбы. Бирок ошондо дагы бир башынан келе атканда жана таасир бербеген себеби болду. Себеби мындай болупайбы, майдалап чүйдүлөп деле берип атат. Анан кийин көп кредиттердин саны жана максаттуу кетпей, той өткөргөнгө, машина сатып алганга, тамга, жана потребительский багытка кетип калып атат да. А негизи бир чекесинен мен ойлойм жанакы ал багытта деле калыш керек, бирок негизги күчтүү жана кайра иштеткен ишканалар болупайбы, ошолорго күчтөп берип, анан жанакы залогтар максаттуу кылып туруп, анан кийин залог тараптан да көп кыйнабай эмеге алдын ала барып, алар менен сүйлөшсө, ошолорду бекемдесе, жумушчу орундар, алар болсо ошо спросту дагы ошолор түзүшөт, ошо менен астыга жанакы эмеде флагманский организация компаниялар деп коет, ошолорду күчтөп берсе, астыга иш батыраак жылмак да. Чоң рахмат. Бакыт мырза, айтсаңыз, негизи эле сиз жогоруда баса белгилеп өттүңүз, эт тармагы боюнча. Биз негизи эле азыр болуп көрбөгөндө эле мынакей пандемия учурунан кийин эттин баасы болуп көрбөгөндө өстү. Ага болгон коомчулуктардан нараачылыктар туулду. Эми айтсаңыз, эттин баасы эмнеден ушул көтөрүлүп жатат? Сиздин ишкер катары көз карашыңыз боюнча. Биринчи эле себеп бул деген дүйнө жүзүндө бардык эле тамак ашы кымбаттап атат. Мисалы ала турган болсок, мунагы суу май 70 сомдон 130 сомго кымбаттады. Мындайча айтканда 2 эсе кымбаттады, 100%ке кымбаттады деген сөз да. Ал эми эт деген мисалы 330 сом болчу, азыр эми 430 сом болуп калды. Бул салыштырмалуу 25 гана процентке кымбаттап атат. И бул деген мындай көрүнүш. Менин практикамда, мен эми 20 жылдан ашык мал багып келем. Мен ушундай нерсеге бир жагы эле 2-3 жолу кабылдым. Мисалы 12-жылы бизде доллардын баазы 44 сом болчу, 1 доллар. Ал эми эттин баазы 350 сом болчу. Ошондо биз болжол менен 8 доллардан эт сатып алып жечик. Но базар деген ушундай да, бул рынок да. Мисалы бүгүнкү күндө Россияда 260 рубль турат эттин оптовый базы. Бизде болсо 390 сом турат. Эми буга деген влияние мындай болуп атат да, ушул жерде если ишкерлерге мүмкүнчүлүк берип, жанагы откорм деген, например, откорм скота деген бир да банкта ушундай бир графа жок. Мен бул үчүн дагы 1-2 жолу вопрос көтөрдүм элем. Если биз азыр каалап атсак, малдын ошол этинин көбөйүшүн кааласак, бул деген мал мындай да, жайындын 6 ай жайлоодо болот, үйдө турган учурда бизге пайда бербей калып атат да малчы. Если биз ошол откорм деген графаны банктар, мисалы, производствого катары жазып берсе, мындай кошуп койсо производствогачы, ар бир мал багып аткан киши өзүн производитель сезет эле. Бул биринчиден. Ошол мамлекетке салымы кылып атам деп. Экинчиден деген биздин объем бат эле мындай өзүбүздөн өзүбүз арттырганга жетише алабыз. Мисалы айтканым 350 сомдон 12-жылы болуп атат да, 2012 жылы. Ал эми 2 жыл мурда, допустим, 18-17 жылдары эттин баазы 270-280 сомго түшүп калган. Хотя ошол учурда деле доллардын баазы кымбаттап 60 сом, 70 сом болуп турган учурда деле эт 270 сом болот. Буга биз мындай өтө мындай проблеманы карашыбыз керек. Бул деген рыночный экономика деген ушундай эле, бат эле өйдө ылдый болуп турат. Мисалы азыр ушул эле бир эле өкмөт тараптан бир шаг боло турган болсо, жана НДС алына турган болсо, экинчиден ушул банктар именно откормга деп туруп акча бере турган болсо, то бизде эттин баазы биринчиден ылдыйлайт. Но ылдыйлаганда мен айта кетейин деген, фермерлерге зыянчылыгы болбойт. Элге да зыянчылыгы болбойт. Биз эт менен өзүбүздү өзүбүз камсыз кылабыз. И плюс еще илгери мына Союз учурунда деле бир Санкт-Петербург, жолбосом Ленинградская области деле камсыз кылып келгенбиз. Мен муну менен айткым келгени, биз Алматыга дагы мына жакынкы кошуналарыбыз Өзбекстан менен Казакстанга өзүбүздүн өндүрүштү азыркы данный момент болуп атканды 3 эседен 10 эсеге чейин көтөрө алабыз. И бул мындай безболезненно бат эле боло турган нерсе. Азыр мына айыл жергелерин кыдырып, мунун бардыгын көрүп атабыз. Если ушул откормга деп туруп бериле турган болсо, жана кредит насыялары кичине узагыраак мөөнөткө боло турган болсо, то биз эттин баазын регулировать эте алабыз.
Ошондо мындай так айтып кеткенде азыркы күндө эки эле кадам керек болуп атат. Биринчиси ошол кирип келе аткан малга, общий малга НДС алып которгон болсо, мына министрибиз да айтып атат, сельское хозяйство Тилек Токтогазиев айтты, биз хаб кылалы деп атабыз. Биз ага да кошулабыз. Хаб кылганга биздин толук мүмкүнчүлүгүбүз бар. Биздин салыштырмалуу бир эле мамлекетке салыштыра кетейин. Мына Европада Ирландия деген мамлекет бар. Бизден 3 эсе кичинекей. Жайыттары бизден 5 эсе аз. Но малы бүгүнкү күндө бизден 5 эсе көп. Соответственно, биз бүгүнкү малыбыздын объемун 3 эсеге чейин көбөйтсөк, это биздин жайыттарыбызга өтө зыянчык алып келбейт. Потом бул мындай да жумуш жүрүп баштаганда ал жайыт төлөмдөрү дагы оңоюраак төлөнүп баштайт. Эл азыр, например, жайытты да төлөп атат. В общем, ситуацияны оңдоп кеткенге бир 2-3 эле кадам керек. Бул айыл чарбанын именно эт тармагын оңдоп кеткенге. Бул тармакта өкмөттүн ролу чоң. Чоң. И болгондо дагы бул деген тармак мындай да, биз экспортный потенциалыбыз этте аябай көп. Мисалы бизден 10 эсе кичинекей мамлекет Израиль 8 миллиард долларга сельхоз продукциясын сатат. Биз 10 эсе чоңбуз алардан. Но биз азыр ошол Израилдин эле өндүргөн продукциясын биз өндүрсөк, уже 8 миллиард. Биздин бүгүнкү күндө ВВПбыз болгон 8 миллиард болуп атат. Анын ичинен быйыл 4% аркага кетип атат. Экинчиден, структуранын ичинде сельское хозяйстводагы проценти болгону 10 эле процент, 11%. Ал эми биз эттен гана мына эт сельское хозяйство өндүрүүдөн 8 миллиардка чейин чыкканга мүмкүнчүлүгүбүз бар дегеним да булчу. Коркунучу жок чыга алабыз ага. Чоң рахмат. Бакыт мырза, кыска нуска айтып берсеңиз, ата мекендик өндүрүүчүлөрдүн азыркы өндүрүп жаткан продукциялары коомчулукта кандай бааланып жатат? Сиз ушул нукура табияттан мындай алынган мындай табигый азыктарды өзүңүздүн жеке баракчаңызда, соц тармактарда кеңири мындай жарыялап келесиз да? Ушурда ошол ата мекендик өндүрүүчүлөрдүн чыгарып жаткан азык түлүктөрү, продукциялары коомчулукта кандай бааланып жатат? Алар өтүп жатабы, өтпөй жатабы? Эң биринчиден мен айтып кеткен нерсе, азыр биздин ушу жарандар, кыргызстандыктар дүкөнгө барабы, базарга барабы, эң алгач ушу өзүбүздүн товарды издеп барат. Андан кийин ушу өзүбүздүн товар болбой калса, анан чет мамлекеттен келген өнүмдөрдү карайт да. Бул эмнени айтат? Ишеним артып баратат. Өндүрүлгөн өнүмдөрдүн сапаты жогорулап баратат. Талап бар. Анан кийин кез-кезде критика айтылат, бул айтылбай койбойт. Кээ бирки учурда кымбат болуп калып атат, же сапаты мындай болуп калып атат. Бирок бул критика айтуу, бул дагы инвестиция. Ушул ар бирөөбүз канча жаран болбосок, ушул өзүбүздүн оюбузду каршы пикир болобу, критика болобу, баарыбыз айтсак, ушу өндүрүүчүлөрдөн мен айтат элем, ойлойт элем, кулагына илип, ушул өзүнүн өндүрүштөрүн оңдоп, сапатын жогорулатса, бул дагы бир жакшы бир инвестиция да. Анан эртең ушу менен өнүгөбүз да. Анан кийин туруп эле эч ким баягы сапаттуу өнүм чыгара албайт. 100 жылкы мурун чыгарылган машинелерди, унааларды караңыз, азыр чыгып аткан унааларды көрсөңүз, асман менен жердей айырмасы. Бизде деле ошондой. Чоң рахмат. Демек, өзүбүздөн өндүрүп жаткан азык түлүктөргө коомчулук көбүрөөк басым жасап, ошол дүкөндөрдөн ошол товарды сатып алса, алда канча жакшы болот деген тилектерди айтат. Канчалык көп сатып алсак, ошончо тездикте алдыга жылабыз. Чоң рахмат. Урматтуу коноктор, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүн ишкерлердин бүгүнкү жана эртеңки абал туурасында кеп сөз кылдык. Биздин бүгүнкү студиябызда конокто Бакыт Дегенбаев, ата мекендик өндүрүүчүлөр ассоциациясынын төрагасы, ошондой эле Арслан Кадыров, эл аралык ишкерлер ассоциациясынын кеңешчиси, ошондой эле Бакыт Мамытканов, Кыргыз эт ассоциациясынын президенти студияда конокто болду. Урматтуу коноктор, сиздердин ишиңиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Ата мекендик өндүрүүчүлөр өндүргөн продукциялар дагы деле алдыга жыла берсин тилектешпиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнгө чейин сак саламатта калыңыздар.